Карап туруп эле сүзүп алды. Токмокто адамды автоунаа койдуруп кеткен видео. Токмок шаарында жөө адамдар өтчү жол чейинде өтүп бара жаткан кишини автоунаа койдуруп кеткен ирмемдер видеого түшүп калды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Окуя кечээ 18-январь күнү саат 8 чамасында Шамсинская жана Ключевая көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Audi 100 үлгүсүндөгү автокөлүктүн айдоочусу жол чейинен өтүп бара жаткан кишини кагып кетет. Бүгүн Короче KG Instagram аккаунтуна окуянын видеосу жүктөлдү. Маалыматка караганда айдоочу токтоосудан качып кеткен, бирок милиция көп өтпөй ошол эле шаардын 62 жаштагы тургунун шектүү катары кармады. Тергөө иштери уланууда. Бир нече жаракат алган жабырлануучу ооруканада. Булак Спутник KG. Каржы полициясындагы жетекчинин 4 миллион долларлык мүлктөр аныкталды. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы мыйзамсыз баюу фактысы боюнча жүргүзүлүп жаткан сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Каржы полициясынын ички тергөө жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысын кармады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык ал 2014-жылдан бери каржы полициясына жетектөөчү кызматтарды ээлеп, Бишкек жана Ош шаарларында 15тен ашуун кыймылсыз мүлккө ээ болгон жана аларды жакын туугандарына каттап койгон. Андан тышкары Ош шаарындагы май коюучу жай, дүкөн, ресторандардын жана 13 кабаттуу турак үйдүн курулушуна ири суммадагы акча каражатын инвестициялаган. Болжол менен анын кыймылсыз мүлктөрүнүн баасы жана каржысы 4 миллион доллардан ашат. Бул анын мыйзамдуу кирешесине дал келбейт. Кечээ 18-январда ал кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында анын бардык мүлктөрүн жана каржысын аныктоо максатында кошумча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Булак 7 канал. Дордой базарын жаңылоо боюнча долбоор иштелип чыгат. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен Дордой муниципалдык базарынын аймагын текшерип чыкты. Төлөбаев Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын адистерине базардын жаңы долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Бүгүнкү күндө ал жерде 76 күркө, 14 жүк сактоочу жай жана электр өткөргүч линиялардын аймагында 40 күркө жайгашкан. Бул объектилер экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын буйругу менен түрттүрүлүп, иретке келтирилиши керектиги айтылды. Булак чындык KG. Маршрутка көйгөйү. Милиция аялдамадагы аялдарды, балдарды үйүнө тапшырды. Бишкектеги кайгуул милиция кызматы бүгүн маршрутка көйгөйүнөн улам аялдамаларда калган бишкектиктерди үйлөрүнө жеткирүүдө. Бул туурасында шаардык милициянын маалымат кызматынан кабарлашты. Кечкурун милиционерлер балдарга, аялдарга жана улгайган адамдарга өз жардамдарын сунуштап жатканы айтылды. Бул багытта аталган кызматтын атайын автоунаалары иштеген. Милициядан аялдамаларда топтолгон кишилер аз, шаар ичи тынч деп билдиришти. 18-январда айрым маршрутка айдоочулары жумушка чыкпай коюшкан. Алар жол кире акысын жогорулатууну талап кылышууда. Себеби жол кире 2012-жылдан бери көтөрүлө элек. Учурда маршрутканын баасы күндүз 10, ал эми кечинде 12 сом. Эртең менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып жаткан Балбак Төлөбаев каттамга чыкпай койгон маршруткалардын лицензиясы алынып башкага берилерин эскерткен. Булак Спутник KG.